Перенос рынка Ош базары Миргорода. Миргорода совместно с губернатором Ошской области. Пожалуйста, отырыңыздар. Ош базарын жылдырабыз. Ош базарын жылдырбаса болбойт. Ош шаарында мындан ары порядок кылабыз. Ош шаарында порядокты өзүм колго албасам болбой калдыкчы. Ош шаарында порядок кылабыз. Мына бул ошол Акбуранын жээгиндеги Ош базарынын баарын жылдырабыз. Коопсуз жакшынакай жерди таап, ошол жерде мына мэрия азыр даярдап атат рынокто. Ошол жака баарын жылдырабыз. Перенос рынка Ош базары канча убакыт керек сизге? Мэр, айтыңыз, мен жазып коеюн. Канча убакытта баштайсыз? Себептен баштай берсек болот. Жер маселеси бар, кишинин трансформациясы ошол вопрос. Так, никаких вопросов не будет. Со стороны государства, правительства мы решим все вопросы. Вот самое главное, сиз жанагы элдерге шарт түзүп берип которушуңуз керек. Канча айда которуп бүтөбүз? Потребуется сколько месяцев? 1, 2, 10 күн. 2 ай. Август, сентябрь. До конца сентября. До конца сентября Ош базары көчүп бүтүш керек. Макулбу? Конкретно поставлена задача. Вот эту задачу надо выполнять. Эме сиз жардам бериңиз. Макулбу, жардам бериңиздер. Элдерге туура түшүндүрүп айткыла, отуруңуз. Себеби дегенде, урматтуу жетекчилер. Себеби дегенде муну биз перенос кылбасак, эртең дагы кайталанышы мүмкүн. Ким билет? Мына суунун боюнда турат. Туурабы? Положение боюнча дагы ал жерден 50 метрге чейин эч кандай курулуш болбош керек. Ал жер жөнөтүп аткан эле жол болчу. Жолдун үстүнө базар кылып алышкан. Андай болбош керек. Ал жерде биз парк кылып коебузбу, же жол бойдон калтырабызбы, аны жергиликтүү бийлик органдары өздөрү чечсин, бирок ал жерде базар болбош керек. 1 айдан кийин дагы ушуна сел жүрсө эмне кылабыз? 6 айдан кийин сел жүрсө эмне кылабыз? Эмдиги жылы жазда дагы ушинтип сел жүрүп, дагы буюмдарын агызып кетсе эмне кылабыз? Ошондуктан бул суроону биз тез бүгүн раз навсегда чечишибиз керек. Ош базарын ошол мэрия көрсөткөн жерге алып чыгып, көчүрүп, баардыгына жакшынакай кылып беришибиз керек. Биринчиден, ошол жака Ош базарын көчүргөн маалда ишкерлерге жеткизип айтыңыздар. Эч кандай контейнерлер, жерлер, месталар сатылбайт. Мамлекет тарабынан жардам берилип, бөлүнүп берилет. Кээбирлер ойлоп атат, биз ал жака көчүскөн болсок, ал жерден да жерди ал деп туруп, бизге дагы мына бүгүн эле мага суроо беришти. Канча $1000 сатышат, аны биз кантип табабыз ал акчаны деп. Бекер берилет. Ошо соода кылуучу орундуктар бекер берилет. Эми ал жерде өзүнө барып алгандан кийин, жерди алгандан кийин, өзүнө анча-мынча шарттар түзүп алышы мүмкүн. Ал эми өзү ошо ишкердин өзүнүн иши. Бирок жер бекер берилет. Место бекер берилет. Муну жеткизип айтып коюңуздар ишкерлерге. Ош базарындагы азыркы суу алып кеткен Ош базары толук көчүрүлөт. Бүгүн муну чечпесек, эртең дагы биздин башыбызга балия болуп атат.